Erkek başыңар менен андай заказ аткарасың, андай под дудку плетется, да, уят. Найзанын мизинде кайтпаган парламентте бир гана инсан бар. На все случаи жизни только өзүнүн позициясын кармаган бир гана инсан бар. Ал урматтуу акаям. Ошо. Ассаламу алейкум кыргыз элим, сиздер менен Ачык Айкын каналы. Ар дайым жаңы жаңылыктарды угуу үчүн биздин каналыбызга катталып, коңгуроочону басып кетиңиздер. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Амансыздарбы, тынчсыздарбы? Мен мындай бир парламентте деп койсок деле болот да, жөн эле бир мындай кыйкырык, ач кыйкырык кылып, колунан кыда келбеген жасалмаларга айтып коеюн дедим эле да. Мисалы үчүн Россияда депутат Саратовский областной думанын депутаты Бондаренко Николай. Мен нүкам болот да. Бир туган десем деле болот. Душевный укам да. Ал просто эле сүйлөбөйт да. Он просто делает да. Делает. Анан биздин парламентти карап көрсөңчү. Дүйнөнүн чемпионумун туда-сюда деп ушундай громкий нерселерди таштайт дагы. Мындай эле лозунг үчүн сүйлөп коет да. А на самом деле жашоосунда жөнөкөй эле обычный адам да. Просто мен айтарым да, урматтуу биздин мындай палагды деп коеюн. Палагды, не образовавший депутаттар. Өзүңөр жөн эле бир мындай немеңерди гынать эте бербей келечи, таза Кирамович айтмакчы. Будьте сами по собой, хорошо? Мындай эле. Мындай как есть жашагалачы. Алгиндай немеге ойноголочу. Бля, это вообще раздражает, да, на самом деле. Раздражает. Эркек башыңар менен андай заказ аткарасың, да, андай под дудку плетется, да, уят. Эми түшүндү, сөз ээсин таап барат. Бирок мен силерге бир нерсени айтайынбы? Болоттой каттуу найзанын мизинде кайтпаган парламентте бир гана инсан бар. На все случаи жизни только өзүнүн позициясын кармаган бир гана инсан бар. Ал урматтуу акаям. Ошо. Эгер дух болсо, ошого теңелүү аракет кылгыла. Жөн эле понтовать этип мындай неме кылбагыла. Это вообще, со стороны. Силер вообще мындай ничтожный адам болуп көрүнөсүңөр да. Это, конечно, мое личное мнение. Но это тоже о чем-то говорит. Каналга катталып, мага жакты деген белгини басып, ой пикири калтырууну унутпаңыз. Чымындай жанды чыркаткан чындык биз менен.